Көңүлдүү кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер ТВ Агро программасынын кезектеги көрсөтүүсүнө күбө болуп отурасыздар. Бүгүнкү талкуулай турган темабыз алма бактын зыянкечтери, илдеттери жана аны менен күрөшүүнүн ыкмалары тууралуу. Бүгүнкү студиябыздын коногу Эсеналы уулу Тайыр, Кыргыз Түрк Манас университетинин илимий кызматкери. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бүткүл дүйнөлүк азык түлүк жана айыл чарба уюму бар, Бириккен Улттар уюмунун. Ошолордун далилдөөсү боюнча өстүрүлгөн түшүмдүн 30%ке жакынын зыянкечтер жана илдеттер жокко чыгарат экен. Ошол себептен азыркы кезде жаз бизге келип калып, эми зыянкечтер менен, илдеттер менен күрөшүүгө убакыт келип калды. Эми ошолор тууралуу аңгеме кылалы деп атабыз. Анда эмесе Тайыр, айтыңызчы, алма бакта азыркы кезде кайсы негизги агротехникалык ыкмаларды жана химиялык сактоо жолдорун жүргүзүү керек алма бакта? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Алма бактарында азыр болсо эң маанилүү учур болуп эсептелет да. Курт кумурскалар негизинен азыр ушул мезгилде кыштап ойгонуп жаткан учуру болуп эсептелет. Кышы менен булар уйкуда жатты деп, жөнөкөй тил менен айтканда уйкуда жатышты. Азыр болсо булар топуракта же болбосо сөңгөктөрдө кыштаган болсо, андан ары ойгонуу учурунда биз аларга каршы күрөшүүнү канчалык эффективдүү жүргүзсөк, канчалык өлтүрө алсак, алар жазында ошончолук алардын саны төмөн болот. Биз азыркы учурда эң көп жасашыбыз керек болгон нерсе бул тазалоо иштери болуп эсептелет. Мисалы, даракта калып калган зыянкечтер бар, бутактарды кесип салуу, ошондой эле астын жумшартуу. Күзүндө эгерде мисалы алма бактарынын ичин тазалаганга жетишпей калган болсок, жазында тазалоо. Ал болсо мисалы илдеттердин эрте жазда аябай көп өнүгүп кетүүсүн төмөндөтөт да. Ошон үчүн ал нерселерге маани бөлүшүбүз керек. Андан сырткары ушул мезгилде аябай мезгили болуп турат. Бир аздан кийин кечигип калабыз да, бордо суюктугу деген бар. Бул болсо азыр бордо суюктугун өтөрдүн астында бир мындай сизге сунуш кылайын деп атам да. Бизде мына Баткен областында, Лейлекте өрүк өтө маанилүү, экономикалык маанилүү өсүмдүк. Андан бери карай келсек, Ноокатта алма маанилүү өтө. Андан бери карай Ош Жалал Абадка келсек, азыркы кезде бул Ала Бука менен Аксы районунда бизде кара өрүк же болбосо аякта кайнал деп коюшат. Ошол экономикалык маанилүү өсүмдүк болуп жатат. Эми ошолордун зыянкечтери жана илдеттери жөнүндө сүйлөшөлү. Эң эле биринчи Баткен элинин өрүгүнүн экономикалык маанилүүлүгүн түшүрүп аткан жанакы кластоспориоз деген бир илдет бар. Ошо менен күрөшүүнүн жолун кичине жалпылап айтып берсеңиз. Бул өрүктөрдө Баткенде аябай кеңири таралган. Өрүк аябай көп болгондугу үчүн. Бул болсо өткөн жылдары көп катуу өнүктү да. Бул болсо жамгырдын шартынан болду. Жаан-чачын көп болгон жылдары илдеттер табигый түрдө алардын көп болуусун күтөбүз да, жакшы шарт түзүлөт. Ошо козу карындар алар чакырган жакшы өнүгүшөт да. Ошон үчүн биз болсо жаан-чачынга карап прогноз жүргүзсөк болот да. Быйылкы жыл кандай болот? Бирок биз ошол эле мен кайра бир аздан кийин токтолобуз. Бордо суюктугу көптөгөн илдеттердин алдын алуу иш-чарасы катары колдонулат. Ошондой эле эгерде бизге муктаждык жаралса, ошол базарлардан химиялык препараттарды саткан жерлерден фунгицидти колдонсок болот ага каршы, эгерде муктаждык жаралса. Бирок биз эң алдын ала ошол эле жабыркаган ошол дарактын башында калып калган жалбырактарды тазалашыбыз керек, күзүндө дагы тазалашыбыз керек, азыркы учурда да тазалашыбыз керек. Эски илинип турган мөмөлөрдүн баарын түшүрүшүбүз керек. Ооба, сөзсүз. Эми анда эмесе ушул бордо суюктугу тууралуу айтып калдыңыз. Ошонун даярдоо ыкмасынын, методикасын, техникасын айтып бериңизчи элге.
Бизде көп көңүл бурулбайт да, бирок аябай бордо суюктугу жакшы каражат болуп эсептелет. Натыйжалуу. Биз мөмө дарактарында эч коркпостон колдонсок болот, бирок туура аткарганда. Ошол туура аткаруунун методикасы жалбырак чыкканга чейин, бүчүрлөр пайда болгонго чейин, бүчүрлөр ачылып чыкканга чейин. Тайыр айтсаңыз, мына 10 литрлик бир чаканы алат. Пластмасс болуш керек көбүнчөсү. Эки чаканы алса, эки чаканы алсын. Эки чаканын бирөөсүндө 5 литр, бирөөсүндө 5 литр, бирөөсүндө 5 литр сууга акиташты күйгүзөбүз. Өчүрүлгөн акиташты алдык. Өчүрүлгөн акиташты алдык. Экинчисинде болсо кадимки көк таш. Көк ташты 100 грамм алдык. 100 грамм акиташты да ошондо кийин биз бордо суюктугун тиги көк ташты болсо акиташка куябыз. Акиташты көк ташка эмес, көк ташты акиташка куябыз. Ошону аралаштырабыз. Бул болсо бизде 1% бордо суюктугу даяр болду да. Биз эрте жаста бүчүр чыга элек мезгилде 3% колдонсок жакшы таасир болот. Муну 100 грамм колдонуп атпайбызбы? Ошону 300 граммга чыгарып коебуз 5 литр сууга. Ошондо бирок көк ташты сөзсүз акиташка куюшубуз керек. Куйдук, аралаштырдык. Жакшы аралаштырганда ал жерде асмандын көгүндөй бир түс пайда болуш керек. Чыпкаладык. Анан аны кадимкидей биз даракты суулап, чачыратууну ишке ашырсак, ал болсо ошол эле курт кумурскаларды, эң негизги болгон оорулардын алдын алат. Ошону мисалы үчүн кол менен актаарда резиналык перчатканы кийип алып, колду жебеш үчүн. Же болбосо чача турган болсок, анда капылыскетил менен кадимкидей эле чачыраткыч менен кадимкидей эле чачыратабыз. Болгону суюктугубузду чачыраткычка куйганда бир аз чыпкалап туруп, анан куюшубуз керек, ал туруп калбаш үчүн. Анан сөзсүз түрдө дарактардын астын акиташ менен да актоо бул дагы эң жакшы метод болуп эсептелет. Дагы бир кийинки убактарда бордо суюктугунун бир модификацияланган дагы бир түрүн айтып жүрүшөт агрономдор. Ошого 2 килограмм деңиз чопосун кошуш керек. Деңиз чопосун. Анан кадимки эле уйдун жампасын кошуп туруп, аралаштырып туруп, ошону менен шыбаса, кол жеткенге дейри. Скелеттик бутактарга дейри шыбаса, анын жабышуу касиети өтө жакшы болот деп практикалык агрономдор айтып жүрүшөт. Эми муну менен чачканда ал жанакы дырчты пятнистость же болбосо клестоспориозду жакшы өлтүрөт экен. Мейли кайнолдо болсун, кара өрүктө, мейли өрүктө болсун. Алманын дарактарынын, паршанын зыянкеч жугузуучу агенттерин баарын өлтүрөт экен. Эми бул тууралуу бир аз жакшы эметип алдык. Рахмат аныңызга. Эми бизде могу чүйдө аз жана айтып кеттик, Жалал Абадта, Ноокатта, Ысык көлдө алма өтө актуалдуу өсүмдүк. Ошондой эле Алмуруттагы. Буларда негизги зыянкечтердин бири болуп бул алма жегич, курт алма жегич. Алма мөмө жегич. Ошол алма мөмө жегичи менен кантип күрөшүүнүн негизги ыкмаларын элге айтып берсеңиз азыр. Алма мөмө жегичи бул болсо көпөлөк личинкасы, булардын курттары болсо алманын мөмөсүнө кирип, мөмөнү тешип салат да. Булар мөмөнүн өзгөчө ичиндеги уругу болот эмеспи? Уругуна жетиш максат ошол. Ошол уругун жеп туруп, анан кайра чыгып кетет. Чыккан жеринде буларда болсо тешик пайда кылышат. Анын товардык касиетин бузат, Албетте, ал жерде кайра оорулар өнүгөт, анан бат эле чирүүгө алып келет. Алма мөмө жегичи бул жалаң гана алманы эмес, алмурутту дагы жейт. Алма мөмө жегичи менен күрөшүүдө бир канча биринчи алма мөмө жегичинин күрөшүүсүнө чейин анын биологиясын бир аз билип алган жакшы. Азыр токтоп турсаңыз, телефондук звонок болуп атыптыр. Үзүлүп калды. Айта бериңиз, биологиясы тууралуу бир аз айтып кетиңиз. Биологиясы ал качан чыгат, эмне кылыш керек, эмнени билген жакшы, ошону үйрөнүп алсак, алма мөмө жегичи эрте жазда булар дарактын кабыгынын астында кышташат да. Кышташып, личинка, курттары кадимки кабыктын астында алма дарактарын кышташат. Анда ушул биологиясы тууралуу же жалпы маалымат катарында бир сюжет бар эле. Ошолго телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн ошого буралы. Аны көрүп алып, анан айталы.
Зыянкечтер жана илдеттер мөмө жемиш өсүмдүктөрдүн өсүшү менен түшүм алуусуна жана жаш бактарды өсүшүн сапатын төмөндөтөт. Маданий өсүмдүк өстүрүүчүлүктө зыян, курт кумурскалар, илдеттер жана ото чөптөргө каршы күрөшүү жүргүзүлбөсө, орточо эсеп менен 65% түшүмдүн жоголушуна алып келет. Кээ бир учурларда бул көрсөткүч 100%га чейин жетиши мүмкүн. Зыянкечтер сооручу жана жалбырак жебүүчү түргө бөлүнөт. Кыргызстанда көп кездешүүчү зыянкечтер менен тааныша кетсек, алма гүл жегичи, личинкасы буттары жок, 0,8 мм, ийри формада, баш сөөгү кара түстө. Имагалар кабык астында, топуракта, жалбырак ичинде, жашыруун жерлерде кыштайт. Зыянкеч алманын гүл бүчүрүн жеп, мөмөнүн пайда болуусун токтотот. Алма күбөсү 10-12 мм болгон, астын канаттары ак, үстү кара чекиттер менен капталган кичинекей күбө көпөлөк. Жумурткадан жаңы чыккан личинкалар жумуртка кабыгынын астында кышты өткөрүшөт. Апрель айында личинкалар бүчүрлөргө жайгашып, топтошкон абалда башта эпидермис, андан ары жалбырактын алдыңкы жана үстүнкү катмарын жей баштайт. Алманын бүчүрлөрүн, жалбырактарын жана кээде мөмөлөрүн жеп зыян алып келет. Алтын көз бул тур жалбырак битинин денеси 2,5–3,5 мм көрүнүшү узун, жашыл түстүү, үстү ун сыяктуу катмар менен капталган. Ширесин соруп зыян алып келүүчү менен бирге эле таттуу шире бөлүп чыгарып, жалбырактар чыпташып болуп фотосинтез начарлайт. Жашыл жалбырак бити. Эрте жазда жалбырак бүчүрлөр ачылганда биттер жалбырак астында жабышып азыктанышат. Месе Тайыр, жанакы алманын мөмө жегичинин биологиясы тууралуу кыскача элге айтып кетсеңиз. Ошол булар кабыктын астында эрте жазда көпөлөктөр пайда болуп учуп чыгышат. Коңгулдарда кыштап чыгышат. Кыштап анан апрелдин ортолорунан тарта абанын жылуулугу температура 20–22 градус болгондон тарта көпөлөктөр учуп чыгат дагы. Мөмөлөр алма дарактары гүлдөп бүткөндөн кийин жаңгактай болуп пайда болот. Мөмөлөр пайда болгон учурда көпөлөктөр ал жерге жумурткасын ташыйт. Мөмөлөргө же болбосо жалбырактын үстүнө өздөрүнүн жумурткасын ташыйт. Ал жумурткасын мындай аябай көп мындай ошол алма бактары менен иштеп жүргөн адамдар байкай алат да, мындай тегерек болгон жалтырак түстөгү, ак түстөгү жумуртка болот. Анан ал жерден личинкасы алманы тешип, ошол жерден эле жумуртканын ичинен алманы тешип кирип кетет. Алманы тешип кирип, кайра ичинде жеп аны. Андан кайра бирөөсүндө болбой калса экинчисине өтүп, ошентип бир айдан кийин. Ооба, жакшы экен. Эми ушул алманын курту мөмөнүн ичине кирип кете электе иштетиш керек экен да, химиялык заттар менен. Ошол кайсы химиялык заттарды сиз кеңеш бересиз? Ошол кайсыл моментте чачыш керек? Ошол жумурткадан эми личинкалар чыгып аткан, курттары эми чыгып аткан учурда чачып кала турган болсок, биз жеңишке жеткен болобуз да. Аябай. Ооба, ал туура. Бирок элдерге мындай көрүнүктүү индикаторлор керек да. Мисалы үчүн гүлү түшкөндөн канча күндөн кийин чачыш керек деген маселе да. Гүлү түшкөндөн кийин 7–10 күн деп айтсак болот. 7–10 күндөн кийин чачсак, андан биринчи чачыратууну, андан кийинки чачыратуу 15–20 күн. Биринчи чачыратуудан кийин 15–20 күндөн кийин экинчи чачыратуу, экинчи чачыратуудан кийин бир айдан кийин үчүнчү чачыратууну жүргүзсөк, бул жакшы гарантияны берет. 3 жолу, эң аз 3 жолу чачыратуу, бул болсо эң мындай сиз сактай аласыз деген сөз да. Кээде 4 жолу да чачыратуу. Эми дагы бир зыянкеч алмада, алмурутта тараган алма күбөсү. Ошо алма күбөсү тууралуу айтып берсеңиз, кайсы убакта чачыш керек, кайсы убакта? Алма күбөсү мунун жашоосу бир аз башкача болот да. Булар болсо ачык жашашат. Курттары булар даракта жалбырактарды бирине бирин желелерди пайда кылышып, ачык жашагандыгы үчүн булар менен күрөшүү личинкаларын көргөн учурда эле курттарыны көргөн учурда, эгерде багыңызда көбөйүп баштаса, анда чача бериш керек. Анда да бир телефондук звонок болоттур. Айта бериңиз, сизди угуп атабыз. Алло. Айта бериңиз, сизди угуп атабыз. Алло. Сурооңузду бериңиз, угуп атабыз сизди. Сурооңузду бериңиз, айта бериңиз. Мен могу көрүп атам,
аксыда бизде кара өрүк кайнап деп сливай деп коет да. Ошону азыр эме каптап кетти бир ак эмечи битке окшоп ак жалбырак түшпөйт жерге. Дагы турат. Кантип ошо мени дагы жазык болот. Или кайда лабораторияга барып текшертсек болот. Бул кишинин айтуусуна караганда кеп кенелер тууралуу болуп атат го дейм. Же болбосо калканчалар тууралуу болуп атат. Жалбырактан түшпөйт дегенине караганда Жалбырагы түшпөй курап калып атат. жалбырагы түшпөй курап калып аткан бул балким илдет болушу дагы, оору болушу дагы мүмкүн да. Жана өзү айткандай кайсыл жерге текшертсек болот дебедиби? Бизге мүмкүнчүлүгүңүз болгондо дароо биздин Кыргыз Түрк Манас университети айыл чарба факультетине жалга жиберсеңиздер болот. Биз карап бере алабыз. Андан мен кошумчалап кетейин эми. Кыргыз Түрк университетине дээр келиш кыйын да аларгачы. Райондо департамент, химиялык департамент бар. Ошол жерге алып барсаңар, алар дагы кичине көрүп, аларга силерге кеңешин айтышы мүмкүн да. Албетте. Туура. Жанакы битке окшош деп атпайбы? Дагы бир жолу телефондук чалып атыптыр. Айтыңыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Угатабыз. Алло. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатчылык. Саламатчылык, айтыңыз. Менин тиги алмам байлаганда аябай байлайт да жакшы. Ооба. Алма байлаганда жакшы байлайт, гүлдөйт сонун. Ооба. Жакшы гүлдөйт, гүлдөгөндө. Ооба, угатабыз. Айта бериңиз. Анан эле кайра тиги мөмө байлаганда эле мөмөлөрдүн баары түшүп калат да, анан кийин эле битке чала албай эле байлап калат. Бул жерде Айтыңыз. бир канча себеп болушу мүмкүн. Мен курт кумурскалар менен иштегендигим үчүн мен гүл жегиштер деген коңуздар бар. Ошол коңуздардын булар дагы ошол гүл мезгилинде жеп салгандыгы үчүн мөмө байлабай калат да. Бул учурлар кездешип жүрөт. Бирок байкашыбыз керек. Ал чындап эле ошондон болуп жатабы же болбосо ал жерде башка факторлор барбы деген сөз болуп атат да. Ооба, кээ бир физиологиялык факторлор да болушу мүмкүн. Экинчиден суу катуу режиминин бузулушунан мүмкүн. Андан башка дагы эгерде алма өзү жанакындай ак өңөр менен илдеттенген болсо, ал дагы ошол жалпы акыбалы начарлагандын айынан мөмөлөр түшүп калышы мүмкүн. Болушу мүмкүн, ооба. Эми биз жанакы кайнолуудагы эме тууралуу жооп бере албай атпайбызбы, суроо берип калып. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, калканчылар негизги күнөөлөө болот. Калканчылар менен күрөшүүнүн ыкмасын айтып берсеңиз. Калканчылар булар болсо сырты катуу болгондугу үчүн өзгөчө бул сөөктүү дарактарда, мисалы өрүктө же болбосо гиляста, черешня, ушул дарактарда көп болушат да. Шабдалыда мисалы аябай көп болот, шабдалы дарактарында. Анан булар ошол калкандын астын ачып карасаңыз сары курттар болот да, чын эле. Анан булар менен күрөшүүдө биз күзүндө ал жерде нефтиден алынган азыр базарларда препараттар сатылат. Нефтиден алынган препараттар деп сураштырса, аны беришет. Атын эмне деп сурашат? Атын нефтиден алынган деп сурашса, ошондо айтып беришет. Ошол препараттар менен чачышса, туура ошол гана аны жок кыла алат деп айтса болот да. Себеби алар май сыяктуу болуп, үстүн каптап калат. Каптап калганда алар дем алуу система бузулгандыгы үчүн курт-кумурскалар калканчалар өлүмгө учурайт деп айтсам болот. Андан сырткары аябай көбөйүп кеткенде бутактарды бутоо дагы керек. Механикалык жол менен күрөшсө болобу алар? Кол менен эле, мээлей менен эле минтип сыдырып жүрсө болобу? Албетте, болот ал жөнөкөй ыкма, жөнөкөй. Ал фермерлерибиз жасайт, анан чоң дарактарда, чоң бактарга келгенде бир аз татаал болушу мүмкүн. Химиялык жол менен ал нефти продукциясынан тышкарыда атайын ошолор калканчыларга каршы да бир заттар болчу эле. Бирок алар айтылат, бирок анын эффективдүүлүгү аябай төмөн. Ал үчүн анын жанакы бродячая фаза деген мезгили болот. Ошо бродячая фазаны жакшылап табыш керек да, анан химиялык зат менен чачса, ошондо андан эффект көп болот да. Эми бул зыянкечтерден тышкары алмада болобу, алмурутта болобу, жана башка өсүмдүктөрдө болобу, жана генелер тарап кеткен да. Ооба. Көзгө көрүнбөйт, бирок өсүмдүктөрдүн жалбырагынын боюнча симптомдорун тапса болот. Ошол генелер менен күрөшүүнүн жолдорун айтып берсеңиз. Генелер Дагы бир телефондук чалып алат, угалычы.
Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Айта бериңиз, сурооңузду бериңиз. Сурооңузду бериңиз. Мындай суроо берейин дедим эле. Ооба, айтыңыз. Мындай суроо берейин дедим эле. Биздин үйүбүздө парнигибиз бар, парник. Үйүңүз кайсы жерде? Берип атам мына. Биздин үйүбүздө парнигибиз бар эле, парник. Анан ошол парникти айдардын астында обработка кылыш керек экен. Ооба. Топуракты. Ошону эмне дары менен обработка кылабыз? Ошол жөнүндө түшүндүрмө берип коюңузчу. Эмнени обработка кылалы деп атасыз? Топурактыбы же рамалардын тегерегинби? Парник, биздин үйдө парник бар, парник. Парник. Макул, түшүнүктүү. Эмнени айт? Мен түшүнгөнүмө жараша парниктин тегерегиндеги жерди обработка кылыш керек дейт, эмне менен кылыш керек дейт. Же болбосо парниктин тегерегинде рамалар бар да. Ошол рамаларды эмне менен обработка кылыш керек деп атат да. Зыянкечтер болбош үчүн кийинки жылга. Зыянкечтер болбошу үчүн негизинен топуракта зыянкечтер эмес, топуракты жумшартканда эле негизинен көптөгөн зыянкечтерден арылууга болот да. Бирок топуракты обработка кылуу бул илдеттерге, көптөгөн ооруларга каршы. Мен айтат элем, химиялык каражаттар тез таасир этет, бирок алардын мөөнөтү кыска болот да. Ошон үчүн биз биологиялык жол менен өндүрүлүп алынган пайдалуу микробторду камтыган препараттар бар да. Аябай арзан турат. Ошолорду биз топуракка киргизсек, алар көп узун убакытка биз тазалап турат. Мисалы, парникте айтып калды. Парниктерде эң көп кездешүүчү жанакы чирүүлөр бар да. Ак чирүү, боз чирүү деген. Ошол чирүүлөргө каршы биздин өкмөткө караган биолабораториялар бар жерлерде. Ошол жерлерден биолигнин, триходермин деген препараттары бар. Ошолорду киргизсе кадимкидей, ал жерлерге башта өздөрү түшүндүрүп берет кантип колдонууну. Ошто Жалал Абадта штабтар бар, Скөлдө бар, Чүйдө бар. Ошолорду да киргизсе, ал да жакшы эффект берет. Анда жакшы экен. Дагы бир телефондук суроо болуп атыптыр. Айта бериңиз, угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айта бериңиз сурооңузду. Угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Да, угуп атабыз сиздин сурооңузду. Мен жана бир жылдык алма тигилген да, ошону чекелериндеги чычкан жасалда чека эмелер бардыгын. Анда азыр ушу чычкан менен күрөшүүнүн ыкмалары тууралуу кеп кылабыз. Макул, сизге жооп беребиз. Анда эмесе ошо келемиштер жөнүндө кеп болуп атса керек, ушу келемиштер менен күрөшүүнүн жолун бир айтып берсеңиз. Бир канча жерлерден ушундай адамдар айтып атат да, келемиштер бул жылы көбөйүп кетти, ушундай деп. Келемиштер менен күрөшүүдө эң биринчи, аларды жок кылууда эң биринчи күзүндө бактардын ичин айдоо эң биринчи шарт болуп эсептелет да. Күзүндө орто аралыктарын сөзсүз айдаш керек. Ошондо биз алардын уяларын бузабыз, алардын өлүмүн алып келебиз да. Анан эрте жашта көбөйүп баштаганда биз аларга кадимки буудайды ууландырып, келемиштерге каршы буудайды ууландырып, бирок кол менен кармалашыбыз керек да. Келемиштер адамдын жытын дароо билишет. Ошон үчүн биз башка бир колкаптар менен аны буудайды аралаштырып туруп, ар бир анын уяларынын көргөн жерибизге чачырап, сээп чыгышыбыз керек. Бул аларды төмөндөтөт деп айта алам. Дагы бир телефондук чалуу болуп атыптыр, ошого айта берели. Биолабораториялардын телефон номерин айтып койсуңар. Биолабораториянын. Эгерде билсең. Биолабораториялардын телефон номерлерин мен билбейм, бирок сураштырсаңыз бат эле табасыз го аны. Биолаборатория кеңири эле. Сиз болсо биолабораториянын номерин биз жатка билбейбиз, бирок эгерде чүйлүк болсоңуз Бишкекте Сокулук району менен Бишкек шаарынын чек арасында жайгашкан, түз эле ошол лабораторияга барсаңыз болот. Же болбосо Оштун өзүндө да жайгашкан, Жалал Абадта да жайгашкан. Анда эмесе биз жанакы зыянкечтер тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Өзгөчө быйыл дагы ушу күздөн баштап Ысык көлдө да проблема пайда болуптур, бирок
бактарды жаңыларын дагы эскилерин да жеп атыптыр. Бирок аякта келемиштер эмес, кадимки эле сокур тышкандар жеп атыптыр астындагы. Бир агротехникалык бир ыкма бар. Муну күзүндө жалбырак түшкөндөн кийин тоңдурма сугарыш керек. Биринчи жолу. Андан кийин экинчи жолда тоңдурма кылып чыгарса, биринчи сугарганда эле ийиндеринен качып чыгышат. Аны физикалык жолдор менен жоготсо болот. Экинчисинде суук киргенден кийин сугарсаңар, алар ошонун өздөрүнүн ийиндерине тоңуп калышат экен. Ошондой бир агрономдордун жакшы ыкмасы, практикалык ыкмасы бар. Эми биз жанакы моль тууралуу, жанакы күбө тууралуу жакшы айта албай калбадыкпы? Алманын күбөсү тууралуу. Ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз элге. Күбө көпөлөктөр көп да негизи мөмөлөрдө, анан алма күбөсү эң көп таралган. Анан дарактарды карап байкоо салып турганда алар дароо эле байкалат да. Кадимкидей жалбырактарды, бир канча жалбыракты бирге чогултуп, скелеттештирип жеп салып, ал жерде желелерди пайда кылат. Ошол мезгилде дароо эле кайсы бир инсектицидти базардан алып эле чачса. Байгы эле детсиз же болбосо детсиз новый менен эле чачса болот. Кадимки бүт эле инсектицид. Хлорорганикалык заттар. Хлорорганикалык, фосфор органикалык, жаңы неоникотиноид группасындагы эмелерди алып чачыратса болот. Анын күрөшүүсү жеңил негизинен. Эми бизде жанакы кара өрүктө, кайнолуудачы айтып атпайбызбы? Кийинки убакта ошол кайнолуунун күбөсү да көп тарап, анын товардык касиетин жоготуп атышат да. Ошону менен күрөшүүнүн, анын кичине бир аз биологиясын, анан күрөшүүнүн жолдорун айтып берсеңиз. Бул кайнолуунун күбөсү, бул болсо алма кайнал мөмө жегичи дебедиңизби? Бул болсо алма мөмө жегичине биология жагынан окшош болуп кетет да. Экөө аябай бири-бирине тууган да. Ошон үчүн буларга күрөшүүдө дагы булардын жумурткадан личинкасынын чыгуу стадиясын байкоо маанилүү болуп эсептелет. Мен өзүм бул кайналуунун эмеси мөмө жегичи менен түздөн түз көп иштей алган жокмун, бирок негизинен ошол фазаны кармап туруп, ичине кире элек кезинде чачыратуу керек. Кыргызстанда ал дагы жылына 2 жолу муун берет да. Эрте жаздан баштап. Бирок биз биринчи муунду, биринчи жолкусун аябай жакшы чачыратышыбыз керек да. Дагы эле гүлдөгөндөн кийин 10-15 күндүн ичинде 10-15 күн, 7-10 күндүн ичинде булар мөмө байлап башташат. Ошол мезгилде булар жумурткасын ташташат да. Температура ошол мезгилде көпөлөктөрдүн чыгуусуна мындай ыңгайлуу учур болуп эсептелет да. Ошол бир учурда эң жакшы иш чараны жүргүзүп калыш керек. Дагы бир телефондук чалуу болуп атыптыр. Ия, модерируй. Алло. Угуп атабыз сизди. Айта бериңиз телефонду. Үзүлүп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде болуп отурасыздар. 510018 телефонуна чалып биз менен кабарлассаңыз болот. Анда эмесе Тайыр, кийинки убакта чүй өрөөнүндө дагы, ысык көл өрөөнүндө дагы деги эле мөмө өсүмдүктөрдүн өстүргөн зоналарда бактериалдык күйүк же болбосо бактериянын ожог деген оору тарап кетти. Ошону менен күрөшүүнүн профилактикалык жана аны менен арылуунун жолдору жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз. Бактериалдык күйүк деген оору пайда болду. Бизде 2012 жылдан бери бүт жабыркатып келет. Карантиндик тизмеге алынып, иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө карабастан бизде таралып кетти да. Өзгөчө көлдөгү алмуруттарды жабыркатып, толугу менен жок кылганга чейин алып келди. Тилекке каршы бактериалдык күйүккө каршы колдонулган ушуну колдон деген так бир мындай азыркыга чейин иштелип чыккан бир препарат жок да. Бирок ар түрдүү ыкмалар менен аны белгилерин айта кетсем, булар болсо бактериалдык күйүктө дарактын кадимки сөңгөгү же жалбырактары акыркы стадияларында карарып кетет да, карарып күйүп кетет. Же болбосо суу чачып ийгенде капкара болуп кадимкидей күйүп калат. Башталгыч белгилери булар мөмөлөрдө же болбосо бутактарда ширелер агып, суюктук кайда. Дагы бир телефондук звонок болуп атат. Айта бериңиз, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сизди угуп атабыз. Мен Жалал аттан чалып аттым эле.
Жакшы болот, айтыңыз сурооңузду. Жанагы жолдун боюнда анан чоң баягы Димеренко алмаларда бир аябай чоң чырмооктор пайда болот да. Тимени ортон колдой болгон сары деле эмес, коричневый да эми. Тимени басып алманын мөмөсүн да жок кылып коет. Ушунун бир жок кылуунун чарасы барбы? Бул эми бардык жерлерде тараган болуп баратат. Бул паразиттик өсүмдүк болуп эсептелинет. Анын уруктары шамал менен да келиши мүмкүн силердин участоктарга, жана сугат суу менен келет урукту. Анан алар жазында өнүп чыгат дагы, ошо алманын тегерегиндеги сферадан өнүп чыгып, анан алмага жабышып атат. Азыркы кездеги эффективдүү жолу болуп, аны менен физикалык жол менен гана күрөшүү болуп калды да. Только кол менен алып, кол менен баарын алып кетишиңиз керек. Же болбосо керп элүү деген дагы бир зат бар. Ал бирок жаңыдан өнүгүп аткан гана мезгилде керп элүү менен чачсаңыр, ал ошол чырмоокту өлтүрө алат. Дагы бир телефондук чалып алат да, айта бериңиз. Сиздин сурооңузду угуп атабыз, айта бериңиз. Сиздин сурооңузду угуп атабыз. Сурооңузду бериңиз. Жагы 5 литр сууга канча аки таш кошуш керек? Ошону айтып койсоңуз тайыр. 5 литр сууга 100 грамм. Жок, 100 грамм көк ташты салыш керек. Аки ташты сурап атат. Канча аки таш салыш керек 5 литрлик? Аки ташты 1 килограмм. 10 литрлик чакага. 1 килограмм аки таш салса. 1 килограммдан 5 килограммга дейин сала берсеңиз, жаңылышпайсыз. Дагы бир телефондук звонок болуп аткан экен. Айта бериңиз, сурооңузду угуп атабыз. Сурооңузду угуп атабыз. Саламатчылык, айта бериңиз сурооңузду. Саламатсыздар. Саламатчылык, сурооңузду айтыңыз. Алло, саламатсыздар. Угуп атабыз. Сурооңузду айтыңыз. Карайымдерге түшөткөн ачык талаада карайымдерге түшөткөн тутасел отуна эмне менен каршы күрөшсө болот? Түшүнүңүзбү? Фермерибиз азыр 2016-жылы бир зыянкеч кирди да Кыргызстанга. Ошол тууралуу маалыматы барга окшоп атат. Айтыңыз анда. Бул болсо аябай коркунучтуу зыянкеч да. Биз 2017-жылы көптөгөн фермерлердин колунан помидорлорду алып коюучу зыянкеч деп айтсам болот. Бул болсо ошон үчүн томатты, помидорлорду аябай катуу жабыркатат да. Томат күбөсү деп аталат. 2016-жылы биздин Кыргызстанга кирди. Бул азыр болсо теплицаларда жүрүп атат да. Булар уже ачык талаалар башталгандан баштап, булар жылына 5-6 муун бергенге жөндөмдүү. Өзгөчө былтыркы жылдары могул Дордой тарапта аябай чоң жабыркатууларды алып келди да. Ошон үчүн булар менен күрөшүүдө ар 15 күн сайын химиялык каражаттарды колдонуу сунушталат. Андан сырткары биологиялык каражаттар бар, бирок азыркы күндө сактап калуу үчүн химиялык каражаттарды ар 15 күн сайын колдонуп туруу керек болот. Дагы телефондук звонок болот. Айта бериңиз сурооңузду. Угуп атабыз. Айта бериңиз. Угуп атабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздар. Мен Саламатчылык. Му бактарды дарыларды кайсы дүкөндөрдөн сатып алсак болот? Анан ушу жаз келди, ушу бактарды дарылаганга ушу кайсы убакыттан баштап дарылай баштасак ыңгайлуу? Толук кандай айтып берсеңиз. Анда эмесе мен жооп берип коеюн. Сизде эгерде Бишкекте турсаңыз, могу Фучик көчөсүндө Баткен базарына жараткан жакта 2 агроаптека бар. Жолдун ылдый жагына Чүй көчөсүнөн ылдый түшсөңүз дагы аптекалар бар. Ошондой эле Жибек жол көчөсүндө автовокзалдын чыгыш автовокзалынын жанында дагы 1-2 агроаптека бар. Ошол жака барып эле сурасаңыз, бардык кеңештеринен өйдө кошуп айтып беришет. Ошол жерден тиешелүү кеңештерди ала аласыз. Дагы бир телефон чалуу болуп атыптыр. Анда эмесе жанакы томат, помидордун зыянкечтери тууралуу былтыр баарыбызга белгилүү. Чүй өрөөнүндө абдан чоң зыянга учурашты фермерлер. Дагы арендалык акысын да төлөбөй таштап кетишкенден зыяндар болду. Көп окумуштуулардын айтуусуна караганда бул
пахтанын мүкүчөсү деп аталган зыянкеч болуп атат. Кээ бир окумуштуулардын аныктоосу боюнча, кээ бир окумуштуулардын аныктоосу боюнча сиз айткан болуп атат. Аны менен күрөшүүнүн негизги эффективдүү жолун былтыр июль айынын аяк жагында департамент, химиялаштыруу департаменти тапты. Синжента фирмасынан бир препараттарды алып келишип, ошону менен чачып, бир топтор өздөрүнүн талааларын сактап калышты. Дагы эле айыл чарбасынын химиялаштыруу департаментине кайрылсаңыздар, алар ошол керектүү заттарды айтып беришет быйыл дагы зыянга учурабаш үчүн. Туура. Дагы бир телефондук звонок болуп атыптыр. Айта бериңиз, сизди угуп атабыз. Алло. Айта бериңиз, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Угуп жатабыз сизди. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Мен бак боюнча суроо берейин дедим эле силерге. Бериңиз. Ооба, айта бериңиз. Алмада. Алло. Сизди Айта угуп бериңиз. атабыз, айта бериңиз сурооңузду. Алма дарагында, бутактарында күйүк окшогон бир куруганга окшогон белгилер пайда болуп атат. Атайыр эмне жөнүндө кеп болуп атат, сиз ошого жооп берип койсоңуз. Күйүк окшогон деп, эгерде жалбырактары дагы күйүк окшоп ошонун башында калып калса, ал манилиоз деген дагы оору бар. Анан алма жанакы бактериалдык күйүк деген дагы бар. Андан бактериалдык рак деген дагы бар да. Ошонун үчөөсүнүн бирөөсү болушу мүмкүн. Андан эмне себеп болду, бирок бактериалдык күйүк же болбосо бактериалдык рак боло турган болсо, аны кесип салган эң жакшы ыкма болуп эсептелет. Дагы бир телефондук звонок болуп атыптыр. Сиз айта бериңиз, угуп атабыз сурооңузду. Өрүктөрдө, алмаларда, шабдалларда, өрүк алмаларда чайырлар пайда болуп атат да, өрүктөрдө өзгөчө, анан шабдалыда. Ошолорду кантип дарыласа болот? Анда биринде суроого жооп берип койсоңуз. Чайыр негизинен эки түрдө пайда болот. Жугуштуу, анан жугуштуу эмес болуп да, оорунун себебинен пайда болушу мүмкүн. Же болбосо кээде стресс алганда же кышкы сууктан катуу жабыркаганда өзүнүн өзүнү коргоо функциясы катары чайырларды бөлүп чыгарат да. Негизинен чайырлардын көпчүлүк пайда болушу ошол жугушсуз болуп эсептелет. Анан ал жерде эч нерсе колдоно албайсыз. Бирдеме менен жок кылуу анын эмеси жок да. Аны менен күрөшүүнүн бир эле агротехникалык жолу болуп калды. Ошо чайыр пайда болгондон кичине ылдыйраак сабакты кесип салыш керек болот. Анан кесип салсаңыз, ошол жерден мурда уктап жаткан бүчүрлөрдөн дагы кайра сабактар пайда болуп, кийинки жылы ал ирденип кетет да. Ошондой гана жол бар. Дагы бир телефондук звонок болуп атыптыр. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, айта бериңиз сурооңузду. Мен суроо берейин дедим эле. Менде Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. Мен суроо берейин дедим эле. Айтыңыз сурооңузду. Менде малиналарда ого мындай майда эмелер каптап кетти да, немеде, жайда. Майда эмнелер, ошону айтсаңыз, майда эмнелер? Көзгө көрүнбөгөн бир кене сыяктуу бир майда, көзгө көрүнбөйт. Анын энесинде жашыл көпөлөк экен. Жашыл көпөлөк экен энеси. Ошол менен күрөшүүнүн жолдору. Бирок теле көрүүчү диагноз жагынан кичине ката берип атат окшойт. Майда кенеге окшогондордун эч убакта илимде белгисиз эле көпөлөк боло турган туралчы. Кеп баягы эле кенелер жөнүндө кеп болуп атат. Же трипстер жөнүндө кеп болуп атат. Трипс болушу мүмкүн. Ошон үчүн алар менен күрөшүүнүн жолдорун жалпысын айтып койсоңуз дагы. Кенелер, эгерде кенелер боло турган болсо, жалбырактын үстүнкү жагын караганда, ал жерде тарамыштардын ортолору кызарып, анан түсү жашыл эмес, жашылдан бир бозомтук түскө өзгөрүп, ошентип калат. Некротический окраска. Ал болсо кенелер болот. Анда биз базарларда ошол химиялык препараттарды саткан жерден акарицидтерди алышыбыз керек да. Акарицид деп жазылгандарды алып ошону колдонушубуз керек. Трипстер боло турган болсо, трипстер ал ширесин соруп алат да. Ширесин соруп алат. Трипстерге каршы деле инсектицидтерди колдонобуз. Ошо трипске каршы же кенеге каршы деп сурасаңыздар, аптекадагылар дароо эле таап беришет сиздерге. Дагы бир телефондук звонок болуп атыптыр. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Жанагы железный купоростун алмага канчалык пайдасы бар, анан жанагы качан чачып башташ керек, ошолорду айтып койсоңуздар, рахмат.
Медный купорос бул өзү козу карындарды дагы бактерияларды дагы өлтүрө турган жакшы касиети бар да. Бардык эле аптекаларда, кишинин аптекасында деле болот, агро аптекада деле болот. Препарат формасы порошок түрүндө болот. Ошону сатып алсаңыз болот. Көк таш деп эле сурасаңыз айтып беришет бар. Же болбосо медный купорос деп айтыңыз. Колдонуу мезгили деди го. Ошо бүчүргө чейин 3%. Бүчүр ачылганга дейин. Андан кийин болсо жалбырак чыккан учурда да пайдаланса болот. Мисалы паршага каршы алмаларда андан 1% пайдаланыш керек болот да. Дагы бир телефондук суроо болот. Бир айта бериңиз, угуп атабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен жана анан неме 3 жолу 10 күндөн гүл неметкенден 20 күндөн анан 30 күндөн кийин дарылагыла дегенде айттыңыздар да. Ошондо өрүктү дагы алманды экөө тең бир эле дарылайбызбы жана кайсы дары менен? Жооп берип койсоңуз. Бул жерде жана алма мөмө жегичине каршы биз айттык мончо күндөн кийин деп. Биз бүчүрдөн кийин, гүлдөгөндөн кийин 7-10 күндөн кийин деп айттык. Андан кийин экинчи чачыратууну биринчиден кийин 15 күн, 15 же 20 күндөн кийин экинчини, андан экинчиден кийин болсо 1 айдан кийин үчүнчүнү чачыратыла деп айттык. Өрүктөрдө алма мөмө жегич өрүктөрдө зыян эмес. Ошон үчүн өрүктөрдө ал колдонулбайт. Туура. Дагы бир телефондук звонок болуп атыптыр. Сурооңузду айтыңыз. Угуп атабыз сизди. Сизди угуп атабыз. Телефонда айтыңыз сурооңузду. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду айтыңыз. Сурооңузду айтыңыз. Касай препараты боюнча айтып бере аласыздарбы? Агро магазиндерден сатып алса. Дагы бир жолу кайталып койсоңуз сурооңузду. Үзүлүп калды. Препараттын атын эмете албай калды. Эми азыркы кезде жана биздин мөмө бактарга зыяндуу болуп аткан жана бактериалдык күйүк тууралуу айтып атканбыз. Эми ошон менен эффективдүү күрөшүүнүн жолдорунун бири болуп эң таза көчөттөрдү алышыбыз керек да. Эгерде питомниктин өзүнөн гана алып, ошол питомникте ошол алма күйүгү менен, бактериалдык күйүк менен жабыркабагандыгына силер ишенгенден кийин гана барып сатып алсаңар, силердин багыңарда болбойт деген гарантия болушу мүмкүн да. Эгерде силердин багыңарда пайда болсо, эң эле биринчи индикатор болуп балмурут болот. Анын күйгөн жерлердин баарын кесип, түйүнө дери кесип, эгерде ал жардам бербесе, түйүнөн баарын кесип туруп, сразу отко жагып салышыңар керек. Ошондо сиз андан аркы таратууну азайта аласыз да. Дагы бир телефон болуп аткан экен, айтыңыз. Сурооңузду бериңиз. Сорт алмаларды ортолук бышып калган мезгилдери кара болуп эле чирей баштайт. Кийинки убакта так түшүм албай калдык. Муну кандай дарыласа болот? Кеп жанакы манилиоздук чирүү жөнүндө болуп атат же бактериалдык чирүү жөнүндө болуп атат да. Ошо менен күрөшүүнүн жолдорун айтыңыз. Биз ошол учурда симптомдору байкалган учурда фунгицид чачыш керек болот. Манилиозго каршы базарларда саткан фунгицидтерди караса, манилиоз деген жазуусу бар фунгицидтерди колдонуп чачыш керек болот, эгер чындап манилиоз болсо. Бир аны менен күрөшүүнүн дагы бир агротехникалык ыкмасы, сиз бакты карасаңыз, жаңыдан чирий баштаган мөмөлөрдүн баарын чогултуп, баардыгын бир жерге чогултуп туруп, сиз аны химиялык зат менен иштетип туруп, же болбосо күйгүзүп салышыңыздар керек. Мен байкап жүрөм, Ысык көлдө андай жерге түшкөн мөмөлөрдүн баарын тооктор жүргөн, тооктордун баары чогуп, биндүктөрдүн баары чогуп, жеп, кайра таратып жүрүшөт да. Ошо дароо түшкөндөрдүн баарын жыйнап, эл баспаган жерге алып барып күйгүзүп же көм салышыңыздар керек да. Дагы бир жолу телефондук болуп аткан. Угуп атабыз сизди, айтыңыз. Сурооңузду айтыңыз. Алло. Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Жазында жер сайып картошка тигерди. Ооба. Жазында жана картошка тигерди, жер сайып ак курттар пайда боло баштайт да, ошо ак курттардан кантип кутулса болот?
Кечирип коюңуз, бүгүнкү биздин темабыз алма бактарынын зыянкечтери жана илеттери жөнүндө болуп атат. Бул сиздин сурооңузга кийинки берүүдө жооп берели. Анда эмесе биздин студия тарабынан бир агро жаңылыктар деген даярдалды эле, ошого көңүл буруңуздарды суранабыз. Анан Тайырдын бизге келип жакшы аңгеме куруп берген үчүн чоң рахмат айтабыз. Анда сюжетке көңүл буруңуздар. Болот Сыдыкбаев дыйканчылык менен алектенип жүргөнүнө бир топ эле болуп калды. Дыйкандын айтымында ал кылкандуу дан өсүмдүктөрү менен катар көп жылдык чөптөрдү эгет. Былтыр түшүм жакшы эле болгон. Бирок анын баасы чыкпаган учурлар кездешип, жеке ишкерге көйгөй жараткан. Ал эми быйыл аба ырайы туруктуу болуп берсе, жакшы болмок дейт ал. Себеби бүгүнкү күнү жазгы талаа иштерине бардыгы даяр. Бизде бияктын климатына жараша, биздин климатына жараша ушу жери где-то апрелдин башында башталат биздикилер. Былтыр күз эрте келип, кыш эрте келип, күздүктөр себилбей калды. Ошон үчүн быйыл ошо аба ырайы мүмкүнчүлүк берсе эле сразу башталат. Техникабыз даяр, күйүүчү майлар даярдап койгонбуз, үрөнүбүз бар. Бүт баарыбыз бар. Адистер белгилегендей, быйыл үрөн жетиштүү. Ал эми кайсыл бир аймактарда жетишпей кала турган болсо, республикалык мамлекеттик фонддон үрөн чарба жана кооперативтерге топтолгон үрөндөн карыздын эсебинен көмөк көрсөтүлмөкчү. Мындан сырткары атайын коомдук үрөн фонд түзүлгөн. Булардагы ушу жергиликтүү тийиштүү көлөмдө ошо Алыскы районундагы турмушу төмөн декан фермерлерге дагы жеткирүүнүн үстүндө иш аракеттер жүрүп жатат. Ошондой эле быйыл Кыргызстандын Өзбекстан мамлекети менен мамилеси жакшыргандыгына байланыштуу минералдык жер семирткичтердин маселеси дагы чечилүүдө. Алсак жеке ишкерлер тарабынан учурда 35 тоннага жакын минералдык жер семирткичтер өлкөгө алынып келинген. Ал эми жалпы республикага 200 000 тонна керектелет. Ага катар 440 000 тонна материалдер алынып келүүнүн алдында турат. Баалары былтыркыга салыштырмалуу быйыл 2-3 сомго арзаныраак болуусу күтүлүүдө. Бул материалдерден ташылып келген жер семирткичтер ушу жалпы республиканын рыногун минерал удобренияларды интервенция кылуу максатында алынып келип атат да. Жазгы талаа иштерине керектелчү техникалык шаймандардын 80%-на жакыны ичке берилүүгө даяр. Жаздын толук келиши менен пайыздын көрсөткүчү дагы жогорулайт. Техниканын багытында 2011 жылдан бери өкмөт тарабынан лизинг системасы киргизилген. Ал арада жалпы 2,1 миллиард сомго 1895 айыл чарба техникасы дыйкандарга берилген. Анын үстүнө каржылоо булактары дагы жетиштүү. Быйылкы жылы 300-350 миллион сомдун тегерегинде техникалуу божомолдор дагы бар. Тынчтык Акишев, Таалай Жекшенов, Пирамида. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өтө көп суроолор болду. Ошого бардыгына жооп берүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошол себептен студияга 510401 телефонуна чалсаңыздар болот. Аяктан продюсер сиздерге жооп берет. Андан тышкары дем алыш күнү жекшемби күнү саат 8-де дагы кайталоо болот. Ошондо дагы карап өзүңүздүн суроолоруңузду даярдасаңыздар болот. Андан тышкары YouTube'да дагы биздин берүүлөрдүн жазылгандары болот. Ошол жактан карасаңыздар болот. Анда эмесе сиздер биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдө жолукканга дейин сак саламат болуңуздар. Сиздин келип аңгеме куруп бергениңизге чоң рахмат.